Assalamu алейкум, урматтуу уюткулуу кыргыз элим. Сиздер менен жаштар сүйлөшүн теле долбоору кайрадан оодо. Бүгүн биз сиздер менен сөз кыла турган негизги тема мекенди сүйүү имандан деген темада сүйлөшөбүз. Анын үчүн биз Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин алдындагы агротехникалык колледждин жалпы жаштары менен жана мугалимдер жамааты менен төрүбүздүн куттуу коноктору менен сөз кылабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ушул темага шерепчи болуп келген биздин урматтуу конокторубузду тааныштырып өтсөк, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ага окутуучусу, дин таануучу Медербек Идрисов агайыбыз кош келдиңиз. Жана ошондой эле диджей, алып баруучу Азамат Бердияров мырза, кош келдиңиздер. Албетте, ошол Кытай элинде бир нерсе ойлоп чыгарбаса, мекенин сүйбөсө ал Кытай болуп эсептелбейт. Ошондой эле биздин дагы кыргыздар азыр көп нерсени ойлоп чыгарып, мекенине чоң салымдарды кошуп келет. Ал салымдарды кошуу үчүн сөзсүз биринчи билим алуу парз. Билим алуу эркек менен аялга парз. Ошондой болсо да урматтуу Медербек ага, айтсаңыз ушул мекенди сүйүү үчүн азыркы жаштар, азыркы биздин коомчулук эмне кылыш керек? Сөз сизде. Урматтуу окуучулар, урматтуу ага эжелер, мекенди сүйүү имандан деп бул жөн-жөнүн айтылбаса керек. Мекенди сүйүү бул ар бир жигиттин, ар бир жарандын милдети. Анткени биздин элибиздин, кыргыз элибиздин, кыргызстаныбыздын өркүндөп өсүшү үчүн сиздердин келечектеги абдан бир ордуңуздар зор деп эсептейбиз. Ар бир жаран, ар бир жаш, ар бир кыз өзүнүн келечекте коомго кандайдыр бир салымын кошо турган жаш болуш үчүн бүгүнкү күндөн баштап өзүнүн даярдыгын көрүш керек да. Анын үчүн биринчи кезекте билим алуу парз. Билим алуу демекчи бул ар бир баягы кесип ардактуу деп коет. Сиздердин алып жаткан кесибиңиздер, айрыкча ушул агрардык айыл чарба багытындагы кесибиңиздер абдан ардактуу кесип. Себеп дегенде биздин коомубузга, келечегибизге бир жардамы тие турган, ошо экономикабызды көтөрө турган баягы кесиптердин бири болуп эсептелинет. Айрыкча быйылкы жылы мына президентибиздин жарлыгы менен тарых жана маданият жылы деп айтып отурат. Биздин тарыхыбызда, биздин маданиятыбызды көтөрүүдө ошол Кыргызстанда абдан бир улуу инсандар өткөн, билесиздер. Зууракан Кайназарова сыяктуу ошол эжелердин, ошол биздин энелерибиздин, биздин агаларыбыздын, аталарыбыздын кылган эмгеги ат көтөргүс, нар көтөргүс деп коет, ушундай чоң эмгекти жасап кеткен. Алар биздин тарыхыбызда бир чири салып кеткен инсандар. Мына ошолор мекенди абдан сүйгөн, улутуну абдан сүйгөн улутчул адамдар болгон. Улутчул демекчи, бул улутчул дегенде баягы башка улуттар жек көрүү эмес, өз элини жакшы көрүү, өзүнүн экономикасын көтөргөн, өзүнүн баягы коомуна бир пайдасы тийген инсандарды улутчул адамдар деп койсок болот да. Улутчул дегенде башка улуттар жек көрүп, ошол кыргыз элинде жакшы көрүп калуу деген туура эмес түшүнүктө жүргөн кээ бир адамдар бар. Улутчул деген ошол элини жакшы көргөн адамдар, ошо экономикасын көтөрүүгө салымын кошкон адамдар. Албетте илим алуу демекчи, илим алуу бул жаш кезинде билим алган, бул ташка тамга баскандай, каарыганда алган илим кумга оюп жазгандай деген жакшы макал бар. Сиздер жашсыздар. Азыркы мезгилден баштап ушул билим алып, билимиңиздерди тереңдетип, коомубузга бир пайдасы тие турган инсан болсоңуздар, мына ошондо биздин келечегибиз бар, биздин Кыргызстаныбыздын келечеги бар деп биз ишенимдүү айта алабыз. Себеп дегенде бул коомдун келечеги жаштар эмеспи? Мына сиздер биздин келечегибизсиздер. Бул жерде тарбияланып жаткан жалпы инсандар, жаштар биздин келечегибиз үчүн абдан чоң бир келечекке мээнет кылып жаткан инсандар деп койсок болот да. Себеп дегенде бүгүнкү алып аткан билимиңиздер биздин келечегибиздин жемиши, келечегибиздин үзүрү деп айтсак болот да. Баракелде, агай, рахмат. Сөзсүз ушундай сиздерде агалар, агайлар бар, биздин сөзсүз багытыбыз, наркыбыз бар деп билебиз. Анда ушу Азамат мырзаны оюнсак, жаштардан чыккан мынакей Азаматтан да сөз сизде. Бүгүнкү темага кайрылсак.
Алаңга кеткен жол айылдан башталат дейт. Анын сыңары айылдан мектептен жакшы окуу менен биргеликте көптөгөн ийгиликтерге жетиш менен биргеликте Кыргызстанды өнүктүрүп өстүрүш үчүн Орду каласы Бишкекке келип окуйбуз. Көптөгөн баардыгыбыз максат коебуз. Ошо максаттарды ишке ашырыш үчүн дагы да аракет кылыш керекпиз. Эгер аракет кылып сиздерге окшогон келечеги кең жаштар бар болуп, өйдөдө өлөк ылдыйда жөлөк болуп, бири-бирибизге кол бут болуп, эгерде баардыгын чогуу ишке ашырсак, сөзсүз түрдө биздин мамлекет өнүгүп өсөт. Анын сыңары анан дагы сырткары албетте биримдилик болуш керек. Биримдик болуп баягы кайсы жерде болбойлук, бири-бирибизди кичине баягы жетишкен ийгиликтер болсо дагы ошону чогуу колдоп, коштоп бир болуп турсак, албетте баардык нерсени жеңсек болот. Ошол эле учурда биздин мамлекетибиз баягы туруктуу өнүгүү өсүш үчүн ар бир адамдын көкүрөгүнө бир ой болуш керек. Мен бул жашоого келгенден кийин албетте өзүбүз мамлекетте жашап жаткандан кийин, Кыргыз Республикасында жашап жаткандан кийин Кыргызстандын кичине болсо дагы баягы салым кошсок деген ой пайда болуш керек. Анткени кээ бир замандаштарыбыз бар, бул жашоого келдик, ойнодук, бүттү, кеттик, бул менен жыргадык деген болбош керек. Ар бир адам өзү аракет кылса, аракетке сөзсүз түрдө берекет болуп өнүктүрсө болот. Жакшы Азамат, анан дагы бир мындай маселе бар да. Мисалы, сиз ушул баягы медициналык илимиңиз бар да, мен билгенден. Анан ушул билим алууда сизге кандай мындай тоскоолдуктар болсо керек? Барып келүүдө жана башка ушул анан ийгиликтерге ушул баягы кантип жетиштиңиз, кандай эмгектерди талап кылды, сизге кимдер жардам берди дегендей. Рахмат. Албетте бул окуу жайга келген сөзсүз түрдө кыйынчылык болот. Анткени өзүңүз билгендей эле мед академияга тапшырып окуганда албетте окуп жаткандан кийин өзүңө дагы бир көкүрөгүңө бир суроо коесуз. Анткени окуп жаткандан кийин жөн эле окубастан, окуп жаткандан кийин ошо ар бир адамдын организмин окуйсуң. Мындайча алганда мүчөлөрүн окуйсуң. Ошо мүчөлөрдүн баардыгын баягы колго кармап окуп жаткандан кийин өзүңө жакшы окуу бүтүү менен биргеликте кийин келечекте максат кылгандан кийин ошо окуу жайды бүткөндөн кийин эл үчүн кызмат кылам дегенден кийин жакшы окууну бүтүш керек. Бүтүүнүн алдында да албетте кыйынчылыктар болот, бирок ошол кыйынчылыкты жеңиш үчүн сабырдуу болуш керек. Сабырдын түбү сары алтын деген кыргызда жакшы макал бар. Анын сыңары сабырдуу болуп, анан ийгиликке жетиш үчүн албетте айлана чөйрөңдөгү сени колдогон адамдар көп болуп, жакшы адамдар көп болуп турса, ийгиликке сөзсүз түрдө жетесиң. Анан жанагы бир баса белгилеп коет турган маселе, ушул кээ бир туугандарыбыз бар да, эми баардыгыбыздын эле бир туугандарыбыз, кээ бир ошол баягы бүт 12 мүчөсү түгел, бирок кээде сабакка барбайт, качат да. Мисалы кээде ошол жатакана жанында болсо 50 метр тигил окуу жай. Ошол жерге кечигет да, 2-3 барага барат. Анан сизде мындай кечигүү аркырык деген кандай болду беле? Жок, кечигүү болгон эмес. Анткени биздин баягы сабакка баргандагы группалаштарыбыз биз бири-бирибиз менен чогуу ынтымактуу болгондон кийин баардыгыбызды чогуу алып барып чогуу келгенбиз. Бирок ошол эле учурда албетте беш кол тең эмес. Ошол эле биз окуп жаткан курста же болбосо университеттин ичинде дагы группалаштардын арасында кой сабакка бүгүн барбай эле коеюн, бүгүн жаан жаап калыптыр, же болбосо кичине суук болуп атат деп шылтылып үйдө калгандар да болгон. Бирок ошол эле учурда баягы бешиктеги балалардын Бекболорун ким билет деген сыңары ошол окууга көп барбаган балдар азыр карап көрсөң кичине аракет кылып, бирок аракеттин атын көптөгөн ийгиликке жетишкен балдар да бар да. Урматтуу анда зал, силерге кайрылсак, ушул баягы бүгүнкү темабызга мекенди сүйүү ыймандан деп атабыз. Мекенди сүйүү үчүн дагы эмне, кандай салымдарды кошсок болот? Анда сөз силерде. Жалаң 5ке окугандар кол көтөрсүңөр. 5ке окугандар. Жакшы. Жетөө бар экен, Кудайга шүгүр. Жакшы. Анда урматтуу жигиттер, мынакей биздин агайларыбыздын маеги ушундай болду. Силерде кандай пикир? Балким силер ойлонуп жүргөн, толгонуп жүргөн, жүрөгүңөрдөгү бир нерсени айта албай жүргөн маселелер болсо, айтсаңар болот. Келгиле. Бияка чыга алабыз. Бизде жигиттер өтө көп, ошондуктан акырын кезек менен бул жака чыга беребиз. Ассаламу алейкум. Ошо бүгүнкү тема аябай бизге тиешелүү тема экен. Мекенди сүйүү деген бул адамдын ыйманын белгисип турган болот. Мекенге сүйүү канча күчтүү болсо, биздин ыйманыбыз да ошончо күчтүү болот. Ошону айта кеткен нерсе бул азыр мекенди сүйүү кандай? Чек арага барып, башка жакка барып согушуу андай болбойт. Биз мекен сүйүү, мисалы жолдо жаткан бир ташты алып коюу, бул ошо мекенге салым кошкондой болот. Анткени ошол ташка канча адамдар өзүнүн бутун урат же кантип машинеге тоскоолдук болот. Ошо менен биз өзүбүздүн патриоттугубузду билдирип же андай башка нерселерди тоскоолдуктан алып койгон, бул ошо мекенди сүйүү деп билинет. Көп эле ойлошот, мекенди сүйүү бул башкача нерсе. Чоң жумуштарда иштеш керек, чоң жумуштарда иштеп анан элдерге жардам бериш керек. Жок, иштебейде да жардам берсе болот. Алар кандай? Мисалы
эми жолдо бара жатканда эле мусорду жерге таштап салды. Ал да канча адамга дем алуусуна тоскоолдук берип атат да. Сиз такыр таштабайсызбы? Таштабаганга аракет кылабыз. Таштабайм деп айта албайм. Канча жол таш алдыңыз быйыл ошол эми жаздан баштап? Таш алган эсептегенде эле жокмун, бирок алып жүрөм. Көрүнгөн мындай элге таасир берген, мындай тоскоолдук берген таштарды мындай алып Сөзсүз, сөзсүз. Азамат. Ушундай жигиттерибиз оңдойт. Кудай буйрса, урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар. Булар сөзү менен айтып эле тим болбостон, колу менен амал кылган жигиттер сөзсүз Кудай буйрса Кыргызстанга ушинтип салым кошуп атат. Рахмат. Азамат, анда кийинки жигиттерди кошобуз. Мекен сүйүү. Мисалы, мен ойлойм, эгерде биз ар бир адам өзүнөн баштаса, мекенибизди коргоп, ошол эле элементарный азыр биз мусор ыргытабыз, көбүбүз. Биздин ал экологиябызга зыян келтирип атат. Эмне дегенде, биз бир мусорка ыргытып койдук, бир фантик деп коелук. Ыргытып койдук, аны көрүп атып, экинчиси ыргытат. Ыргытып коюптур, мен деле. Ушундай ыргытса. Биз өзүбүз эле өзүбүздүн өлкөбүздү өзүбүз эле загрязнение кылып атабыз, кирдетип атабыз. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде ар бир адам өзүнөн баштаса, биздин Кыргызстан оңолот. Мен өзүм Ринат. Ринат, сен такыр ошо ыргытып көрө элексиңби? Мен мурда аябай эле көп ыргытчумун, бирок акыркы күндөрү мен усарды көп ыргытпайлым. Канча болду? 2-3 күнбү, кандай? Күндөр болгон. Акыркы күндөрү болгондо ошондо 1 жылдан бери бияка окуп баштагандан баштап. 1 жылдан бери. Коллежге келгенден баштап. Коллежге келгенден Демек, баштап. коллеж тарбиялады. Ооба, коллеж аябай жакшы. Мен ойлойм, бияка келген окуучулар аябай жакшы тарбия алат, жакшы билим алат. Анткени биз өзүбүз жакшы окуп атабыз, жакшы билим алып атабыз. Ошондуктан бияка келип окушса аябай жакшы болот. Мисалы жанагы сен сыяктуу замандаштарың, досторуң бар да, ошолор ыргытканда, же болбосо сен көрүп кандай акыбалда болосуң, же айтасыңбы аларга? Мен бир айтып коем, айтам, муну ыргытпагыла, көргүлөр болот. Мен ыргытып койдум, эмне кыласың, ишиң барбы деп кой. Аны эгерде мен алып туруп башка бир мусордун урнага салып койсом, алар көрүп өзлөрүнө вывод кылып коюшат. Мен ыргыткан, мен артыман тазалап атат, мен деле ушундай болуп тазалашым керек, ыргытпашым керек деп өзүнө бир кандайдыр бир сабак алып, өзүн оңдогонго аракет кылышат. Мен көп досторум азыр ошо элементар мусорканы ыргытпай калышты да. Азамат. Жакшы. Баракалды. Келди да жигиттер, кыздар. Келгиле. Бизде өтө жаштар көп, ошондуктан убакытты да үнөмдүү пайдаланабыз, Саламатсыздарбы? Мекенди сүйүү бул тазалыктан болот. Исхак Разаков айткандай, сен ак болсоң, мен ак болсом, коомдо таза болот дегени, ошо баардык нерсе көчөгө жаман нерселерди ыргытпоо жана аларды мусордун урналарга салып, тазалыкты кармоо. Эң биринчи бул өзүбүздөн тазалыкты башташ керек. Өзүң таза болуп, өзүңдү жакшы алып жүрсөң, коомдун алдында жакшы алып жүрсөң, ошо жакшы болот. Баракелде. Ошол биздин данышманыбыз айтат, ошол тазалык бул ыймандын жартысы дейт. Андыктан ошол мынакей ар кимибиз өзүбүздөн баштасак сөзсүз биздин коом таза болот экен. Анан ушуга баягы мынакей азыр ысык көлүбүз, аларчага эс алганы барсаңыздар, анан канча деген биздин жарандар барышат. Ушу ар бир жанагы желим баклажканы таштаганда баягы ал экологияга аябай чоң зыян экен да. Анан ошол менен биз жашап атабыз. Ошонун баягы малдар, уйлар, жылкылар жеп атат. Ошол жерде жашап жүрүп, анан ошонун сүтүн кайра ичип атабыз. Анан кайра адамга келет экен да. Анан мурунку ата-бабаларыбыз көп оору болуптур. Аларда ысык анан муздак деген эки эле оору болгон экен. Анан азыр оору да көп, дарынын түрү да көп, бирок натыйжа азыраак да. Анан ошол сыяктуу демек биз өзүбүздөн баштасак оңолуу, өзүбүздөн жакшы болсок, өзүбүз оңолсок сөзсүз экологияга да таасир тиет экен. Андан Медербек агай сөз сизде. Мекенди сүйүү ыймандан дегенде биз баягы бир эле тараптуу эмес, аябай көп тараптуу түшүнгөнгө аракет жасашыбыз керек да. Мисалы мекенди сүйгөн сиздер абдан туура айттыңыздар. Баягы тазалык бул ыймандан депчи. Бул пайгамбарыбыздын хадиси бар ушундай. Анан кийин билим тазалыкты сактасак бул ыймандан. Анан кийин билим алсак бул ыймандан. Ошондой эле биз
тарыхый мурастарыбыздын ата бабаларыбыз калтырып кеткен бир ушундай сонун бир мурастарыбыз бар. Мына ошол тарыхый мурастарыбызды сактасак бул ыймандан, ошондой эле биз ата энебизди сыйласак бул ыймандан, ошондой эле баардыгы ыймандан деп келгенде ошолордун катарында мекенибизди баягы сүйүү ыймандан дегенде биз азыркы учурда билесиңер көп баягы чет элдик баягы жарандар кирип атат, глобалдашуу доору деп коет, же болбосо ааламдашуу доору деп койсок, дүйнөлөшүү доору деп койсок болот. Маалымат ушунчалык тез баягы көз ирмемде дүйнөдө маалымат алмашып турган учурда интернет айдыңында аябай көптөгөн бир талаш тартыштар билесиңер, ар кандай бир талкуулар жүрүп атат. Мына ошондо дагы биз өзүбүздүн элибиздин кызыкчылыгыны, өзүбүздүн жерибиздин кызыкчылыгыны баягы коргой ала турган ушунчалык бир жогорку деңгээлде, интеллектуалдык деңгээли жогорку деңгээлде адамдардан болуп чоңоюшуңуздар керек. Жалпыбыз эле ушуга аракет жасашыбыз керек. Себеп дегенде биз өзүбүздүн кыргыз элибиздин, кыргызстаныбыздын кызыкчылыгыны өзүбүз коргой турган болсок, анда бизге эч ким коргоо бербейт. Башка өлкө келип биздин кыргыз элибиздин кызыкчылыгын коргойт да, турабы? Ошол сыяктуу эле биз дайыма өзүбүздүн элибиздин кызыкчылыгын коргош үчүн биринчи кезекте бизде билим деген нерсе болуш керек. Интеллектуалдык, маалыматтык деңгээл. Азыркы мезгилде маалыматтык согуш деп коет. Ушунчалык маалыматтар кыйчалышып бири-бири менен талашып турган учурда, ал мезгилде маалыматтар ар кандай жолдор аркылуу келет. Кээ бир маалыматтар билесиздер, жөн эле сиздерге бир эме аркылуу келиши мүмкүн. Кандай десем, жөн эле бир кызыктыруучу бир нерсе аркылуу келиши мүмкүн да. Анан кийин ал маалыматтын аркасында бир нерсе турушу мүмкүн. Ошон үчүн маалыматты анализ дегенди үйрөнүш керек. Мисалы, чет элдик кээ бир эмполор бар. Ушулар сиздерге бир жардам катары келиши мүмкүн, жөн элечи. Анан аркасында кандайдыр бир нерсе турушу мүмкүн. Ушул акыйкатты сизде анализдеп түшүнүшүңүздөр керек. Биздин максатыбыз ошол. Биздин максатыбыз ошол жаштарга так маалыматты жеткизишиңиз, билишиңиздер керек. Анткени кыргыз элибизди сүйүшүбүз, аны кастарлай билишибиз. Ошондой эле биздин тарыхый маалыматтарды окушубуз керек. Биздин не деген гана кыргыз элибизде улуу тарыхыбыз бар, Ошол тарыхыбыз, мисалы, 12-кылымдан баштап бүгүнгүнгө чейинки тарыхыбызды сиздер казып окушубуз керек жалпыбыз. Ал жерде биздин улуу инсандар өткөн. Мына ошол эле мезгилде Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагун, кийинки эле мезгилде мына Жеңи Жок, Молдо Кылыч, Молдо Нияз, ошолордун баарын казып окуп, алар ким болгон? Же болбосо мына кийинки эле мезгилде мекенди алар кантип сүйүшкөн? Алар кандай мекенди сүйгөндө ырларды айтып келишкен? Керек болсо жанын берип, Жанын берип, мына Имам Саракси, керек болсо ошолор көпчүлүгү биздин ата бабаларыбыз эмеге тартылып кетти, репрессияга тартылып кетти. Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов, ошого окшогон Касым Тыныстанов, Ишенали Арабаев, биз сиздер үчүн, биз үчүн ата бабаларыбыз канны берип келген, жанны берип келген. Демек алар мекенди сүйүп, өздөрүнүн биз үчүн, жаштар үчүн, келечек үчүн өздөрүнүн кан жанын аябай келишкен. Демек алардын кылган мээнетини, алардын кылган эмгегини, алардын канын текке кетирбей, биз мекенибизди сактап калышыбыз керек. Мекенибизди сактап калуу дегенде биз деген азыркы мезгилде бир курал менен же башка нерсе менен эмес, азыр билим менен сактап калышыбыз керек. Биз өзүбүздүн, кыргыз элибиздин кызыкчылыгы үчүн, келечеги үчүн, өзүңүздөр үчүн дайыма аракет менен гана, сабырдуулук менен гана, тазалык менен гана, тазалыкты айтып өттү бир жигит. Бул ошол ыймандын, ошол мекенди сүйүүнүн бир бурчу гана. Анын калган көптөгөн бурчтары бар. Өзүңүздөр ойлонуп көрсөңүздөр бул нерсеге акыл калтырсаңыздар табасыздар. Агай, ушул жерден бир суроо да, сөзүңүзгө аралжы. Билим менен сактап калыш керек дедиңизби? Ошо билим менен сактап калыш үчүн сиздин эми баягы сиз дагы ушул студенттерге сабак берип жүрөсүз. Сиздин мындай болжолуңузда дейбизби, же канча пайыз дейбизби? Азыркы жаштар, жаңы муун, келечектин ошол жаштары кандай билим алып атат? Азыркы сиз билим алып аткандарга кандай мындай канаттанасызбы азыркы жаштарыбызга? Мектепте болсун, колледж, лицей, университет жана башка. Билим алуу азыркы жаштардыкы мен кээ бир жаштарга сыймыктанам. Албетте уучубуз кур эмес. Баягы чет өлкөгө барып, баягы жакшы орундарды ээлеп келип аткан жаштарыбыз да бар. Ал эми ошолордун эле катарында баягы ыйлай турган дагы
кара көрүп туруп баягы ыйлай турган дагы жаштарыбыз бар. Көпчүлүк пайызы сиздин оюңузча кандай? Көпчүлүк пайызы мен эми баягы баарысын эле жаман деп айтуудан алысмын. Көпчүлүк пайызы салыштырмалуу мынау Союздун мезгилине караганда баягы начар деп айтат элем да. Себебинде биздин эжелерибиз, биздин агайларыбыз баягы окуп жүргөнүн көрсөңүз таң каласыз. Мынау азыркы Алык Досмов атындагы биздин Кыргыз улуттук баягы китепканада ушунчалык баягы орун жетчү эмес да, ушунчалык көп болчу да. Азыр барсаңыз бош аңгырап эч ким жок да. Анан кийин карасаңыз биз баягы троллейбуста кетип атып, автобуста кетип китеп окуп кетчүбүз да. Азыркы троллейбус автобуста кетип атып, жаштарды карасаңыз, жанында отурган жаштар баягы каар адамдар кирсе орун бошотпойт. Алар деген отурган, кулагына болсо наушникти салып алган, баягы рок музыканы окуп дүкүлдөп баягында ушундай отурат да. Анан кийин бирдеме айтып, мынау караган эжекирди таяк таянган, орун бошотуп койбойсуңбу десечи, баягы жаман тиктеп ушундайчы. Тим эле көз караш башкача болуп калганда, көрсө бул баягы батыштын маданияты ушундай экен да. Батышта кары кирип атса да орун бербейт. Ал өзү тамак жеп кете берет троллейбустачы. Аларда этика, маданият деген ушунча артта калганда, эми материалдык жактан алар гүлдөп өнүп өсүп кеткен менен руханий жактан өтө артта калган элдер да. Аларды биз үлгү тутуудан алыс болушубуз керек көп учурда. Анткени биздин өзүбүздүн, кыргыз элибиздин улуу маданияты, кыргыз элибиздин улуу тарыхы, кыргыз элибиздин улуу салт санаасы, адеп аклагы, нравасы бар да, мына ушуларды биз эске алышыбыз керек көп учурда. Баягы урматтуу жаштар ушундай экен. Бир баягы эми бул жалпы жаштарга тиешелүү бир мындай бир аксакалдын айтканы бар да. Аксакал базарга барыптыр. Базарга барып бука сатканы барыптыр да. Анан бирөө келип букаңыз канча десе бул диплом деп айтат дейт. Эми аксакал тамашалап ойлойсаңыз бул канча десе бул букаңыз канчасы бул диплом деп айтат дейт да. А макул эми букаңыз кайда десе бука Бишкекте деп айтат дейт да. Анан саарда кээде ушул баягы букалар окуп атат да. Жол ушундай да. Жол болсо жанагы төбүрчактар, өрүктөр, эттер, жана башка. Анан урматтуу азамат, баягы сиз замандаштарыңыз мына чөйрөдө көрүп жүрүп, билип, азыр биз билгенден дагы бир фильмге да тартылып атасыз. Анан мындай көзү көрүп, анан ушул баягы мекенибизге, жол болсо жок дегенде өзүнө мындай жана кыянаттык жасап жүргөн жаштарыбыз бар да. Ошолорго эмне дейт элеңиз? Эми сурооңузга рахмат. Ошол эле учурда ар бир адам негизи баягы көз көргөнмөн көкүрөгү көрбөгөн адамдар азыркы учурда өтө көп. Анткени мен зээниди кетет. Мисалы жөнөкөй жалпак тил менен алганда эле азыркы мырза айтып кеткендей, мисалы коомдугуна түшпөй деле, мисалы жолдо турсаң деле, мисалы көз көрбөгөн адам өзүн баягы биз көтөрүп жүргөн таякчы деп коет, баягы өзүнүн тилинде айтсак трость, бул тростты көтөрүп келе жатканда эле кээ бир адамдар байкабайт, сени жолдон өткөрбөй өтүп кетишет да өздөрү үчүн. Ошол жерде мен мисалы баягы университетте окуп жүргөндө негедир бир жолдон өтүү маселеси өтө көйгөйлүү болчу эле. Мисалы ошол эле жолдон өтөм деп жол чыракта күтүп турсаң бир 20 мүнөт, 15 мүнөт жөн эле турасың максимум дегенде. А кээ бир адамдар бар беш кол тең эмес, келип дароо өткөрүп. Бирок ошолордун арасында мен негедир мындай таң берем да. Кээ бир жаштардан бара келип сурап калсаң, бул канчанчы көчө, каяктан өтсөң болот десең, кээ бир адамдар даже элементарный сен сурооңо жооп бербеген адамдар бар да. Бирок ар бир адам негизи төмөндөгүдөй айткандай өзүнөн баштаса, сөзсүз түрдө көп нерсе кылса болот. Баракелде. Анда урматтуу эжелер, сиздер баягы эми Союздун убагында окуп, чоңоюп, ошол тарбияны көрүп калгансыздар. Анан сиздердин баягы жүргөнүңүздөр, айтканыңыздар бул жаштар үчүн чоң бир мындай өрнөк сабак болот да. Анда мындай катарынан эле баштасак, келиңиз. Азыркы балдар сразу эле дароо эле мекенди коргоо, мекенди сүйүү десе эле мынтип ойлошот да, сразу согуш болуш керек, анан согушта эрдик көргөзүп, анан патриот болуш керек деп ойлошот да. Агай айткандай, мекенди сүйүүнүн көп жактары бар. Ал ата энени сүйүү, эли жерди сүйүү, сабакты абдан жакшы окуу, кечикпөө, күндө келүү. Бул мекенди сүйүүнүн да бир ар тараптуу белгилери да. Сөзсүз эле жанагыдай, ал жанагы өзүбүздүн каныбызга, жаныбызга сиңдиришибиз керек. Бул мырза айткандай, биздин көкүрөгүбүз сокур болбош керек. Чындыгында эле жанагыдай силер айтып аткан таштандыларды алып коюп, бул элементарный нерселер. Бизде агай айткандай, биздин элибиз улуу эл, биздин каныбызга сиңген, жаныбызга сиңген, биздин менталитетибиз ошол. Улууну сыйлаш керекпиз, кастарлашыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Бизде мындай жаманчылык кылуу деген жок, биздин каныбызда андай болгон эмес. Демек, балдарга айтып кетерим, улууну урматташ керек, билим алам деп келгенден билим алыш керек, сөзсүз түрдө каалаган кесипке ээ болуш керек.
ошол кесип аркылуу өзүңдүн жашоо турмушуңду тургузуп кетишиңер керек. Мен ойлойм ушунча болуп кесип тандап келгенден бизде түрдүү кесипке ээ боло турган балдар келишти. Булар сөзсүз кесип аркылуу өзүнүн үй бүлөсүн, ата мекенине салым кошо турган балдар келишти. Ошол балдарга кааларым, кесибиңерди ийгиликтүү алгыла, жалкоо болбогула, ата энеңерди сыйлагыла, улууларды сыйлагыла, ыймандуулук, адептүүлүк каалайм. Эже дагы бир маселе да, мына сиздер баягы сиздер студент болгонсуздар, мына сиздердин убагыңыздарда ушул баягы китепканага канча мал каттачыңыздар, азыр ага айтып атпайбы, китепканалар бош депчи. Азыркы эми баягы интернет колдонуп атабыз, баягы ошол жактан көп нерсени таап алып окуп атабыз. Деги эле мындай сиздер менен азыркы жаштардын ортосунда кээ бир жаштар айтат да, булар эми баягы улуумун эч нерсе билбейт дейт. Анткени алар интернеттен бир басса эле баягы бардык материалды алат да, каерде болбосун, жеңил, тез. Анан балким булардык да турадыр. Анткени ошол жака барып, жарым саат, 1 саат жолго убакытты кетиргенче телефонун алып эле окуп койсо болобу, же бар китептен окуган пайдалууракпы, кандай? Мен мынтип ойлойм да, биздин учурда агайларыбыз, эчелерибиз бизде эч качан библиотекага барып окугула, даярдангыла дечү эмеспиз. Өзүбүз билчүбүз, өзүбүз милдеттүү түрдө ошол эртеңки сабакка боло турган сабакка сөз библиотекага барып даярданчыбыз. Сөз өзүбүзгө керектүү маалыматтарды жыйнап алчыбыз. Азыркы мен ойлойм да, интернет деле жакшы нерсе, көп нерселерди, маалыматтарды алып атышат. Бирок ошол жакшы жактарын кабыл алып туруп, кээ бир жактарын кабыл албай койсо деле болот да. Мен ойлойм да, кадимкидей эле көркөм адабиятты окуса балдар, көркөм адабиятты, жана том китептерди отуруп алып окучубуз, архивтерди кирип алып издечүбүз такыр таппагандардычы. Азыркы балдар карап туруп, мынтип эле интернеттен карап, сүрөтүн көрүп, мындай бир жалпы эле обзор алып коюшат. Анткени бул көркөм адабиятты окуу өзүнүн оюндагы нерсени кенен айтып берүү. Эмне үчүн жана мынтип өзүнүн оюн кенен айтып бере албай атышат, кыска сүйлөп коюшат. Бул көркөм адабиятты окубагандык, газета, журналды мындай окубагандык. Бул сөзсүз түрдө газета, журналды окуса, көркөм адабиятты окуса, сөзсүз мындай оюндагысын айтып бере алат. Мен балдарга айтам, силер 1 жылда, 2 жылда окуп бүтөсүңөр, кесип аласыңар, дипломуңарды аласыңар. Силерди дипломду адис келди деп сөзсүз 4-5 кишиге бир чоң кылып шайлап коет. Же ушундай бир өзүңөрдүн оюңарды ошолордон кичине өйдө сезип, оюңарды жеткиришиңер керек, түшүндүрүп айтышыңар керек. Силер бир башкача мындай маалыматтуу, жогорку маалыматтуу адам болосуңар, түшүндүрүшүңөр керек деп айтыш керек да. Деп айтам да, окугула, көркөм адабиятты окугула, интернеттен деле маалымат ала бергиле, бирок жакшы жактарын алгыла. Жакшы жагына. Тилекке каршы бизде ушул жакшы жагына кирейин десе эле, жаман жагы чыгып калып анан баягы кайып кетип атпайбы? Рахмат эже.